Бүгін 16 ноябрда Бишкек шаардык сотунда Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Орозайым Нарматованын баш коргоо чарасын өзгөртүү боюнча жактоочунун арызы каралып, Нарматова камакта калтырылды. Шаардык сот буга чейин 1-май райондук соту чыгарган. Нарматованын 26 декабрга чейин камакка алуу тууралуу чечимин өзгөртүүсүз калтырды. Ал массалык башаламандыктарды уюштурууга даярданууга шектелип кармалган. Эскерте кетсек, Орозайым Нарматованын Москвада кармалганы тууралуу 27 октябрда кабарланган. Ал эми 28 октябрда ал Кыргызстанга алынып келген. Нарматова Кемпир-Абад суу сактагычын колдоо комитетинин мүчөсү болгон. Аны менен бирге Кыргызстанга Москвада кармалган активист Илгиз Шаменов алынып келген. 22 октябрда Кемпир-Абад суу сактагычын коргоо комитети түзүлгөн. Анын курамына активисттер, саясатчылар жана депутаттар кирген. Бүгүнкү Жогорку кеңештин жыйынында спикер Нурланбек Шакиев депутаттардан тартиптин сакталышын талап кылды. Анын айтымында ушул жумадан тарта бардык депутаттар эмгек кодексине ылайык 8 саат иштөөгө милдеттүү. Урматтуу депутаттар, сиздерге дагы маалымат иретинде айтып койсом, мына ушул жумадан баштап биздин Жогорку кеңеште тартипти өзүбүздөн баштайбыз. Биздин депутаттар кечирип коесуздар, катталып коюп, ишке келбей жүргөн депутаттарыбыз бар, жүйөлүү себеби жок келбей жүргөн депутаттар, ушунун бардыгын эмгек кодексине ылайык 8 сааттык иш тартибин толук текшерип талап кылабыз. Эгерде жүйөлүсүз себептер менен, ар кандай шылтоолор менен ушул жыйынга катышпаган депутаттардын эмгек маянасынан кадимкидей мыйзамдын чегинде эмгек кодексине ылайыктуу кармайбыз, кыркабыз. Буну мына бүгүндөн баштап айтып коеюн. Тийиштүү комитет өзү мыйзамдардын аткарылышын талап кылбаса, мыйзамсыз камалгандар жөнүндө маселенин көтөрүлүп жатышы максатына жетпей турганын бүгүнкү парламент жыйынында Адахан Мадумаров билдирди. Ол мыйзамсыз камалгандар жөнүндө маселе көтөрүлүп атат, бирок Васька слушает да есть дегенде алар кылыдагы иш айып койбойт. Биз айтып аткан маселелер качанга чейин биздин тийиштүү комитет мыйзамдын так аткарылышын көзөмөлгө алып талап коймоюнча. Биз өкмөт келгенде эле ушул өкмөт мыкты иштеп атасыңар, баракелде, рахмат, ыраазыбыз деп ыраазычылык билдирип жүрүп атпайбызбы? Аларды чакыргандан пайда жок, себеп заматта өңүбүз өзгөрөт Жогорку кеңеште. Мына ушул жерлерде да ушундай аябай чоң тополоңдор болуп атыптыр, мыйзам бузуулар болуп атыптыр. Ушул көзөмөлгө алчу орган жок деп айтып атабыз. Көзөмөлгө алчу орган Жогорку кеңеш. Жогорку кеңештин тийиштүү комитеттери. Дары-дармектердин кымбатташы, дагы башка бир маселелердин бардыгын тийиштүү комитет парламенттик угууга алып келип ордуна коюп койсо болот. Бирок ага күчүбүз жетпейт. Ага эркибиз да жетпейт. Башка бирөө жасап бербейт биздин жасай турган жумушту, урматтуу кесиптештер. Мыйзамды биринчи Жогорку кеңеште кармашыбыз керек. Мен айттым, эгер биз Жогорку кеңеште мыйзамды кармабасак, башка жерден талап кылууга биздин укугубуз жок. Мына мен кече эки жолу себептүү иш менен комитетке келбей калдым эле, комитет заматтамага кат жазып, кайда болгонуңузду айтып койсоңуз деп. Эгерде мыйзамдын аткарылышын Мадумаровдон талап кылгандай кылсаңар эле өлкө гүлдөйт. Кече биздин комитеттин жыйыны өттү. Биздин регламенттин беренесине талабына карабай 7 киши отурса, жана конституцияга чечме берген азамат жигит чыкты да, 7 киши отурат, кворум бар, чечим кабыл алына берет деген чечимди колуна карматып берди. Эгер биз өзүбүз конституциялык мыйзамды ушундай бузуп аткандан кийин кимден талап кылабыз? Кантип укугубуз бар талап кылганга? Бул жерде так жазылып турат, көпчүлүгү деп. 14 кишинин көпчүлүгү, мен кыргызчаны жакшы түшүнөм, 8 болот. 7си жарымы болот. 10 секунд. Нурлан Тургунбекович, сиз адилеттүүлүктү сүйгөн, дайым калыстык үчүн күрөш жүргүзгөн, туруктуу позицияңыз бар инсан төрага катарында сизден суранам, кечеки биздин өткөн комитетке өзүңүздүн позицияңызды билдирип койсоңуз. Бүгүнкү Жогорку кеңештин жыйынында депутат Тазабек Икрамов өлкө бийлигин конституцияны сактоого чакырды. Ал укук коргоочу Азиза Абдрасулованын кармалышын айыптады. Анын айтымында конституцияга каршы аракеттерге жол берилбейт. Негизги мыйзам республиканын жарандарынын өз оюн айтуу укугун кепилдейт. Тазабек Икрамов мындай 30 жылдан бери болбогонун кошумчалады. Негизги маселе кечеги элдердин кыжырына тийген укук коргоочу Азиза Абдрасулова боюнча дагы көп кайрылуулар болуп атат да. Биз негизи конституцияга каршы ишти алып барып атабыз. 39-беренеде
элдер өз наразычылыгын чыгып айтканга укуктуу деп турат да. Бирок буга карабастан эле ушул нерсени биз кайра алып барып, жаш карысына карабай, аялдарга карабастан ушул нерсеге барып атабыз да. Бул өтө жакшы нерсе эмес. Бир топ деген аялдарыбыз камалып отурат. Эч бир мындайча айтканда 30 жылда мындай нерсе болгон эмес да. Ушулардын бардыгын сөз эркиндигин сактайлы. Конституциянын негизинде иш алып барсак жакшы болот эле. Болбосо Түркменстан конституциясын алып келип кабыл алып берели дагы, ошого каратып ишти алып баралы. Мыйзам менен жашайлы же болбосо Түркменстан мыйзамын алып келели.